Дем алыш күнү Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин жетекчилигинде калаада массалык ишембилик өткөрүлдү. Ош шаарынын бардык аймагында бак-дарактар отургузулуп, арыктар казылып, таштандылар тазаланды. Манас Ата аймактык кеңешиндеги аллеяны тазалоо жана көчөттөрдү отургузуу жумуштарына Таалайбек Сарыбашев да катышты. Жаз келгенден кийин бардык жерди тазалаш керек, биринчи кезекте. Көчөт отургузуш керек, гүл отургузуш керек. Шаарды көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга ар ким өз салымыбызды кошушубуз керек да. Ошон үчүн бүгүн жалпы мына мэр менен төрага баш болуп, депутаттар бардыгыбыз аппарат биргеликте мына ушул жерди көрктөндүрүүгө кол кабышып атабыз деп ойлойм. Иш чарага шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Орманов, депутаттар, вице-мэрлер, ишканалардын жетекчилери катышты. Жазгы ишембилик алкагында шаарды санитардык тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча бир катар иш пландар Ош мэриясы тарабынан бекитилип, иш уланууда. Жазга карата бизде 3000ден ашык ушул көчөттөрдү 40 миңге жакын ушул бадам өсүмдүктөрүн эгип атабыз көчөттөрдү. Андан сырткары быйылкыга пландаштырып атабыз 2 миллионго жакын ушул шаарыбызга бүт гүлдөрдү эктирип атабыз да. Мен ойлойм, буну баардыгыбыз ушул шаардыктар, шаарга келген коноктор ушуга аяр мамиле кыла турган болсок, келечекте биздин шаарыбыз аябай жакшы жашыл шаарга айланат деп ойлойбуз. Андан сырткары шаарыбыздын инфраструктурасына да көңүл буруп атабыз, өзүңүздөр көрүп атасыңар. Жетекчилер катышкан ишембиликте 40 түп эмен дарагы отургузулду. Анда суугаруу, тазалоо иштери жүрдү. Жазгы 3 айлык алкагында шаардагы ишканалардын имаратын жана калктуу конуштар жашаган аймактардагы үйлөрдү актап сырдоо иштери жүрүүдө. Сулайман Тоо жана Акбура дайрасынын айланасы таштандыдан арылууда. Мусорлардан тазалап, ошону өзүбүздүн дагы жүрөктү дагы тазалап, жаңыланып аралык шаарыбыз жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери жүрсүн деп бүгүн мынакей бүт шаардагы мекеме уюмдар, жалпы эле шаарыбыздын жарандары, аны менен кошко албетте шаардык кеңештин депутаттары да бүгүн катышып отурат бул жерде. Ош шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты тарабынан күнөсканада 2 миллион түп гүл өстүрүлүүдө. Анын 1 миллион 800 миң түбү шаар аймагындагы эс алуу жайларга, скверлерге отургузулат. Ага улайлы 40 миң түп бадал көчөт, 3 миңге жакын ийне жана жазы жалбырактуу дарага келет. Быйылкы жылы ошо бак дарак гүл тигип эле эмес, шаарыбызда 6 парк, 7 фонтанды оңдойбуз деп бел байлап турабыз. Бул иштерге биз демөөрчүлөрдү чакырып атабыз, ишкерлерди чакырып атабыз, ошондой эле эл аралык уюмдарды чакырып атабыз. Мэрия өзүнүн кош салымын албетте кошот. Мэрибиз Таалайбек Насырбекович мен колдойм деди. Шаарыбыз күндөн күнгө көрктөнүп, жашылданып, гүлгө оролуп атат. Быйылкы жылы да жылдагыдан кем эмес, көбүрөөк иш аткарабыз. Кыргызстанда 1 марттан 31 майга чейин жалпы өлкө боюнча 3 айлык ишембилик өнөгү жарыяланган. Анын алкагында көчөлөрдү жана королорду тазалоо боюнча ишембилик өтүп, мамлекеттик мекемелерди жана турак жайлардын тышкы көрүнүшүн жана айлана чөйрөсүн оңдоо, түнкү чырактарды калыбына келтирүү жана орнотуу, айыл кыштактарга жана шаарларга бак-дарактарды эгип, гүл отургузуу, муниципалдык жолдорду оңдоо иштери жүрүүдө. Адыл Акжул уулу, Элеман Акбаев, жаңылыктар.